Баткен шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан Чоң Тала айылынын тургуну Абдилла Ысманов пенсия курагында болгондуктан үйдө неберелерин карап, сыналгыдан алыс кетпейт. Анын айтымында Чоң Тала айылында 10дон ашуун кыргыз телеканалдары көрсөтсө, ошол эле учурда Өзбекстандын жана Тажикстандын бир нече телеканалдарын көрүүгө болот. Kırgızistan hem жақсы көрсетіп қалды. Передача нелері hem жақсы. Misali Özbekistan'da bir 50-60 kanalı olsa, ular kırıglaşırken kinonu köp bereti her türlü. Ona bizde Kırgızistan'dan Batken televizyoniyası körsütet, 4-5 kanal körsütet. Peradaşlarda canlılar, жақсы peradaş, жақсы kinolardı körsütse deyiminde. Sonunda biz Özbek menen Tacikistan olsa karavay koyar dedik. Баткен облусу 2008 жылдан тарта пилоттук негизде санариптик телеберүүгө өткөн. Мындан улам өкмөт тарабынан район шаарларда акысыз ресиверлер таркатылып, Кыргызстандын 10го жакын телеканалдарын көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Азыркы учурда облустун бардык аймагы санариптик берүү менен камсыздалган. 2017 жылдан бери Т2 форматында 15 канал, соцпакетте 15 канал берип атабыз. Кошумча каналдар көбөйтүү үчүн эми коммерс каналдар өздөрү коюп атат. Башка мисалы үчүн Ошто, Кызылкаяда коммерс каналдар бар. Баткенге бирок келе элек коммерс каналдар, Баткен келе элек азыркы учурда. Азыр 41 каналдан коммерс канал бар, Баткен шаарыга мана РС 40 станциядан беребиз. 4 канал бар. Медиа серепчилердин айтымында Баткен облусундагы чегара аймактарында маалыматтык коопсуздукту көзөмөлдөө максатында жана аймакка берилген өзгөчө макамдын негизинде менчигине карабастан Баткенде чагылдырган кыргыз телеканалдардын санын көбөйтүү керек. Бизде жеке менчик мамлекеттик деп жымыкаларга, мамлекеттик жымыкаларга жардам берип атат, чанткан бирок калды эле жарым жартылай эле жардам болуп атат. Эмчинде ошол эле мамлекет жардам берген каналдарында эле контент өтө эле башкалардан ашып кетти деп айта албайбыз. Бул жагынан алтканда маалымат коопсуздугу маселе бар. Ошону көңүл бурган бийлик өкүлдөрү Кыргызстанда мүмкүн болушунча бутунда бекем турган, сапаттуу контент жарата алган жымыкалардын санын көп болушуна, ошондой мүмкүнчүлүктөр түзүшүнө шарт түзүш керек да. Башка тилде маалымат алып, башка өлкөнүн теле көрсөтүүлөрүн байма-бай көргөн келечек муун үчүн мамлекеттик тилди унутуп калуу коркунучуна алып келет. Андыктан чегарадагы аймакта теле көрсөтүүлөрдүн жана телеканалдардын санын көбөйтүү зарыл.